Христиан пастор Сергей Морозовдун Кыргызстан жөнүндө аян. Бул сүрөттү Instagram баракчасынан бүгүн эртең менен мен көрдүм. Ал жаш кыргызстандык сүрөтчү кыздын тартканы экен. Көрүп эле эстей түштүм. Бишкекте март айында конокко келгем. Акыркы күндөрүмдөн биринде көчөлөрүндө сейилдеп жүрүп бир аянды көрдүм. Ошол аянымда асмандан түшүп келаткан аялды көрдүм. Ал улуттук кийимди кийинген, эличекчен, кыргыз туусун жамынып, Кыргызстан жөнүндө жараткандан тиленип жатыптыр. Ошондо асмандан түшүп жатып кадимкидей шаарды, жада калса өлкөнү кучагына кыскандай, бүтүн эл журтту кара күчтөрдөн коргоп жаткандай көрүндү. Кыргыздардын жараткандын өзүнөн бөлүп берген озуйпасы бар. Ал озуйпа Орто Азиянын ойгону руханий борбору так Кыргызстанда жайгашат. Ойгону силердин элиңерден башталат, андан ары Афганистан, Пакистан, Ирак, Иран жана башка өлкөлөргө жайылат. Эличекчен аялдын тилегин уктум. Бир четинен сүйкүмдүү болуп, а бир жагынан күн күркүрөгөндөй болуп угулду. Ошол күркүлөрү сырткы жактагы кара күчтөргө тийип аларды талкалашты. Караңгы жазылып кетти бир кезде. Эмне үчүн жаратканым мага ушул аянды берди деп ойлонуп калдым. Үйгө келип кыргыз досторума аянымды айтып бердим. Балким менин сүйлөгөнүм аудиого жазылып калгандыр бирөөсүндө. Эми Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы жаңжалды көрүп, ал аяндын маанисин түшүндүм. Жараткандын буйругу аткарылып жатат. Кыргыз бир туугандарым, биз азыркы учурда жаратканга ишенип, бири-бирибизди колдон кармап тилектеш болушуга зарылбыз. Жаратканга ишенип, биз Кыргызстандын келечегин ишеним менен жараткандын колуна тапшырабыз. Биз улуу ойгонууну жарыялайбыз. Биздин тилегибиз күчтүү, кишенген душмандардын баарын жанчып жоготот. Чындык жеңет, жалган туңгуюкка чөгөт. Бүгүн мен өзүмдүн кызматым менен силерге тилектешмин. Менин жүрөгүм силер менен, кайгыңды сени менен ыйлайм. Жеңишиңе кубанам бир тууганым. Кудайга бекем болгула, рухту өчүрбөгүлө, бир бололу. Жакында кайрадан көрүшөбүз. Сергей Морозов.